Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыры Кыргызстан каналын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Бактабыз туугандар. Мына ушул бакта жакшы өсө албай аткан көчөттөргө кароо жүргүзүп атабыз. Мына ушул көчөт жакшы өсө албай атат. Көчөттүн өспөй аткандын эки себеби бар: же карыган көчөт, же азык жетишпеген көчөт болуп эсептелет. Алдыбызда көчөт жаш, бирок өскөнү 15 сантиметрден аз. Демек, буга суу менен азык жетишпей атат. Оорусу жок, жалбырагы таза. Демек, буга азык жакшы жетпей атат. Мына ошого азык беришибиз керек. Эгерде азык жетпеген көчөт, көрүп турасыздар, ач жашыл түстө болот жалбырагы. Жаңы чыгып келаткан жалбырагын көрүп турасыздар, кызыл, ач жашыл түстө. Мына ошол көчөткө азот жетишпейт. Мына ушул май айы көчөттөр үчүн өсө турган мезгил болуп саналат. Дагы бир аздан кийин июнь айы өткөндө бул көчөттөр өсүүдөн токтойт. Азык берүүнүн экинчи же үчүнчү бөлүгү мына ушул май айына туура келет. Эгерде сиздин көчөтүңүз дагы мына ушундай 15 сантиметрден аз өсө турган болсо, демек азыкка болгон талабы бар. Мына ошол талапты кандырышыбыз керек. Мына ушул учурда сууга болгон талабы, ошондой эле азыкка болгон талабы бар. Өткөндө дагы айтканбыз, азыр дагы айтып жатамын. Эгерде сиздерде дагы ушундай акыбал болуп турган болсо, демек сиздер дагы азык беришиңиздер керек. Мына ушул үстүнө жооп бере турган азот болуп эсептелет. Азот мына ушул үстүңкү бөлүгүнө керектелет. Азыр эң катуу өсө турган мезгил күнүнө 3-4-5 сантиметрге чейин өсө алышы мүмкүн. Азык сөзсүз суу менен көчөткө жетет. Ошондуктан суу койгондон кийин бериңиздер же сууга аралаштырып бериңиздер. Эгер сиздин багыңыз ач жашыл болуп атса, демек азыкка болгон талабы көбүрөөк. Эгер кара көк жашыл түстө болуп турган болсо, демек азотко болгон талабы жетиштүү. Мына туугандар, мына ошол көчөттүн азыкка болгон талабы бар. Бакты карап атабыз. Кайсыл көчөткө эмне болуп атат? Кароо жүргүзүп атабыз. Туугандар, азыкка болгон талабын кандырыңыздар. Сиздер менен Багастыруу Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.